Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучуларым. Бүгүнкү биздин адабият сабагынан өтө турган темабыз Алы Токонбаевдин Мезгил учат повести боюнча болмокчу. Узак жылдар бою Кыргыз ССРнин жазуучулар союзун башкарган Алы Токонбаев лирик жана эпик акын катары баарыбызга таанымал кара сөздүн каймагын калпаган прозаик, тарыхый драмалардын чебери, адабиятчы жана котормочу катары баалуу эмгектерди калтырганы мурунку сабакта белгилүү болду. Анын чыгармачылык жолунда ошол эле кезде Кыргыз совет адабиятында Мезгил учат повестинин өз орду абдан зор. Мына бүгүн биз Алы Токонбаевдин ошол Мезгил учат повести тууралуу азын оолак кеп сала кетели. Мезгил учат повестине чейин эле Алы Токонбаев акын катары гана эмес, бир нече прозалык чыгармалар жазган, кара сөзчү катары да кыргыз окурмандарына жакшы таанымал болгон. Эми бул чыгармага чейин жана андан кийин жазылган Жараланган жүрөк, Күнүн сыры, Акай мерген, Даат, Өлүм келди жана башка ушул сыяктуу көптөгөн чыгармаларды жазып, кыргыз элинин ар түрдүү доорлордогу адам тагдырларын ачып берген чыгармалар катары калктын калың катмарына сүймөнчүлүгүнө арзып отурганы баарыбызга маалым. Эми ушул Мезгил учат повести менен бул Алы Токонбаев көптөгөн конкурстарга да катышкан. Мезгил учат повести согуштан кийин 1947-жылы жазылган жана конкурска катышып, анда сыйлыкка ээ болуп, дароо эле басылып чыккан балдар. Андан кийин башка тилдерге которулат да, чыгарманын жолу шыдыр болуп, өз окурмандарын дүйнө жүзүнөн таап баштаган. Мезгил учат повестиндеги башкы каарман Жапардын прототиби Гапар Айтиев болгон балдар. Жапардын атасы Айтике болсо, Гапардын атасы Айтинин прототиби. Бул чыгарманы жазууда автор Гапар Айтиев менен көп жолу сүйлөшкөн. Анын балалыгы жана жаштыгы, ата-энеси, жакындары, кыскасы жана атактуу сүрөтчү болгонго чейин басып өткөн жолун өз оозунан угуп, архивдик документалдык маалыматтар менен таанышкан деп айтсак жаңылышпастырбыз. Эми Гапар Айтиев Кыргыздын туңгуч сүрөтчүсү, ал Кыргыз улуттук профессионал сүрөт искусствосунун негиздөөчүлөрүнүн бири болгону баарыбызга маалым. 1912-жылы Ош шаарынын үстү жагындагы жанагы Төлөйкөн деген айылда, азыр Кара Суу районунда араштуу туулган. Ошол Кара Суу району 1935 жана 38 жылдары Москвадагы сүрөт техникумунда Николай Крымовдун жетекчилигинин алдында билим алат. 1942 жылы улуу ата мекендик согушка кетип, 43 жылы тилекке каршы жарадар болуп келип, 34 жылы Фрунзедеги биринчи республикалык сүрөт көргөзмөсүндө атанын портрети аттуу көргөзмөсүн 1932 жылы ал колхоз катчысы Имангазы Түштүк кызы аттуу деген көргөзмөлөрүн 1934 жылы көргөзүп келген балдар. Эми чыгарманын Мезгил учат чыгармасынын башкы каарманы Жапар, ал да Гапар Айтиев сыяктуу эле Ак Бура дарыясынын боюндагы Төлөйкөн айылында туулган. Ак Бурадагы көп чыгармаларда кездешет балдар. Ак Бура Оштун бир кереметтеринин бири деп да айтсак болот. Эми жаш күнүнөн апасы уул бала каза болуп, атасынын колунда калгандан кийин атасы Айтике кыйынчылык менен күн кечирген, бүт үмүтүн жалгыз баласын өстүрүүгө жумшаган, колунда жок болсо дагы илгери үмүт менен жашаган кедай адам экени дагы баарыбызга жеткиликтүү болду. Анын жерин айылдагы Атабек деген миңбашы тартып алып, өмүрү да коркунучта калат. Ошондо Керме тоосун таштап, тайганы менен колундагы баласы Жапарды куржунуна салып, жумуш издеп чоң шаарларга кетет. Багы жокко дагы жок дегендей, ал жактан дагы жарытылуу күн көрбөйт балдар. Эми бул Айтикенин Таалай тууралуу бөлүмүндө Төлөйкөндөн качкан Айтике Таалай издеп чөл тарапка жол алат. Ал жакта да Айтикени жана анын баласын эч ким келе койгула деп күтүп албаптыр. Муну Айтике карата автор Алы Токонбаев бул киши боюнча ал Таалайдын изине түшүп кубалайт. Таалай болсо көлөкөсүн көрсөтпөйт дейт. Андан качат, ал андан коркот деп өзүнүн чыгармасында автор ушундай берет. Таалайды кууп ага жетемин деп отуруп, Айтике күндөн күнгө оор абалга туш боло берет. Ушул жашка келгенче ууру калганыма ушак сүйлөгөнүм жок. Бирөөдөн тил уксам, бирөөгө катып айткым келбейт. Андай болсо да мен эмне үчүн таалайсызмын деп өзүн өзү суроо коет. Чын эле эмне үчүн таалайсыз? Болбосо ал чебер уста, иштемчил, колунан көп нерсе келет. Комузда
Take күүсүн баш кылып, кара күүлөрдү черткен өнөрпоз эле. Көрсө балдар, заман бүт ошондой экен. Бай адамдар, кедейлерди, акчалуулар акчасыздарды, рабат дарбазачылар үй жайсыз кембагалдарды басынткан заман экен балдар. Ошол убакта айтке таалайлуу болуу үчүн адамдардын эмес балдар, ошол заманды өзгөртүү керек турбайбы деп ой жүгүрткөн дагы жери бар. Эми повесттеги адамдар эки топко бөлүнүп каралат. Биринчилери айтике, ташпай, зергер сыяктуу колунда бар байлык дагы, бийлик дагы жок томаяктар. Ал эми экинчи буларга карама каршы келген Атабек, Ашымахун жана башка ушул сыяктуу колунда байлыгы, бийлиги да бар биринчи топтогу адамдарды кемсинтип, аларды тебелеп тепсеп жашаган эзүүчүлөр болуп сүрөттөлөт. Булардын адептик сапаттарындагы эки башка көрүнүш, бири менен болгон карама каршылык повестте улам өнүгүп барат да, акырында Ашымахун менен Айтикенин турмуштук конфликтисинде кыл чокууга жетет. Ал окуяда балдар, Жапар башы бышып турган өрүктү жегиси келет. Атасы баласына берип койгон үчүн өрүк ээси Ашымахундун урушунда калат. Баласына тил тийгизет. Ошол окуяда Айтике аябай ачууланат да Ашымахунга кол кайрып, дагы бир кул сыяктуу адам нан саткыч Ташпайдын жардамы менен качып кетет. Анын айткан кеби 5 жыл кожоюндун алдында иштедим. Мен пулдук пайда таппадым. Чынында ошондой эле болгон балдар. Өзүңөр окусаңар дагы көрөсүңөр. Эгер аны менен эсептешсе, кайра өзү карыз болуп калмак деп эскерет балдар. Эми бул чыгармадагы жаңы заман жарыгы деген да бир бөлүм бар. Кийин башка заман орноду дейт. Эгер атасы өз талантын, дараметин көрсөтө албай келсе, баласына талантын көрсөтүү үчүн мүмкүнчүлүк ачылды. Адамдын кадырын биле турган болду. Бул жаңы социалисттик заман дейт балдар. Эми буга улай кете турган болсок, чыгарма көрсөткөн тема жана идея повест советтик жанагы кыргыз интеллигенциясынын пайда болушу, калыптануусу, сүрөтчүлүк өнөрдү аркалай турган адамдын жетүүлүсү тууралуу жазылат. Автор мына ушул узак процессти жазууда биринчиден каармандардын жашаган чөйрөнүн жана тилдик жана турмуш тиричиликтин, экинчиден Жапар Айтикеевдин кесиптик өзгөчөлүктөрүн таамай так көрсөтүп олтурат балдар. Анын каармандары жандуу, ар дайым кыймылда өсүп отурган каармандар бардыгыбызга маалым. Эми окурман алар кубанса кошо кубанат, өкүнсө кошо өкүнүп турган окурмандар дагы өздөрүнүн оюн берип, бул чыгарма боюнча дал ушундай жогоруда айткан пикирди айтып кетишкен. Бирок балдар, повестте көрсөтүлгөн турмуш Айтике менен анын баласынын гана тагдыры эмес. Бул төңкөрүш учундура жашаган көпчүлүк кыргыз кедей жанагы жалчыларынын турмушу деп айтууга болот. Мындайча айтканда, кедейлердин турмушун чагылдырып берген. Чыгармада ата баланын турмушу менен бирге миңдеген кыргыз кедейлеринин турмушу көрүнөт. Бул жалгыз Жапар Айтикеевдин турмушу гана эмес, жаңы замандын шарапаты менен чыгармачылыктын таланты жана бага ачылган ушул повесттердин автору Алы Токонбаевдин, Мукай Элебаевдин жана Касымалы Баялиновдун, Жусуп Турсунбеков менен Жоомарт Бөкөнбаевдин алгачкы жамы кыргыз интеллигенттеринин турмушу Мезгил учат повестинин көркөмдүк мааниси, нарк насили мына ушунда балдар. Залкар жазуучу Алы Токонбаев мезгил талабын өтөгөн замандашы Залкар сүрөтчү кооперативдин өмүр чыгармачылык жолун бул повестте көркөм жалпылоого жетишкен. Демек Алы Токонбаев өзүнүн Мезгил учат чыгармасында балдар Жапар бул кооперативдин мындайча айтканда прототип кооператив болуп атат, балдар. Эми интернатка кабыл алынган Жапар башка балдардан айырмаланып көрүнгөн жерге сүрөт тарта берет. Керебеттин алдына салган жаңы тактайга сүрөт тартып жаткан мугалимдер көрүп калат. Мына ошондо Наташа деген эжей вот кыргызский Репин деп жиберет. Чын эле анын айтканы туура. Кийин Репин сыяктуу таланттуу сүрөтчү болууга жетишет. Эми Илья Ефимович Репин балдар 1844-жылы туулуп, 1930-жылы каза болгон орус элинин таланттуу живописчиси, сүрөтчүсү, эң мыкты сүрөтчүлөрүнүн алдында турган киши.
Эми ал көптөгөн чыгармалар жаратуу менен сүрөт өнөрүнүн ардактуу өкүлдөрүн тарбиялап чыгарган улуу устат катары дагы белгилүү жана эң даңазалуу эмгеги Волгадагы бурлактар деген картинасы эң азыр дагы өзүнүн баркын жоготпой келүүдө. Эми жазуучу балдар түштүк элинин тилин үйрөнгөн деген да бир жакшы маалымат бар. Бул мезгил учат повести боюнча каармандын речин жана жергиликтүү колоритти берүү үчүн балдар автор диалектик этнографиялык сөздөр жана сөз курамын пайдаланат балдар. Мисалы жез, чайдоос, рават, дарбаза, паранжи, мусапыр, дуттар, жуда, пакса коргон деген ушул сыяктуу сөздөрдү колдонот. Силерге маалым болгондой, биз үч диалектин айтканбыз кыргыз тил сабагынан. Түндүк, түштүк жана түштүк чыгыш, ошо түштүк диалектисин окууга мажбур болгон экен балдар. Эми ушул мезгил учат повести боюнча азын улак ойлорубузду бөлүшө кетели балдар. Повестте болжолу жарым кылымдай мезгил ичиндеги окуялар бар. Бир адамдын тагдырына байланыштуу сүрөттөлөт. Чыгарманын соңунда автордун мындай жыйынтыктары айтылат балдар. Мындан 27-28 жыл мурда так ушундай теректин түбүндө Жапардын атасы Айтике маркум чөп алачык жасаган эле деп айтса, аны Жапар унуткан эмес экен балдар. Унутмак түгүл, ыйлагысы да келе калса, ошол терек менен алачыкты сөзгө кыстырып өтөр эле дейт. Кедей зергер менен интернаттын директору Сатарга Жапар так ошол жерден жолуккан, так ошол кепеден интернатка алынган. Ал эми тигил окшош теректеги көрүнгөндө Жапар атасын көргөндөй боло калат эле дейт. Ошондон берки өмүрүнүн бардыгын көз алдына сүрөттөй өткөрүп элестете баштады. Кедей зергер азыр 120 чыкты. Өкмөт ага пенсия берип доктур бекитти дейт. Наташа деген сени тарбиялаган аял народный учитель деген наам алган. Сен жөнүндө сөз боло калса, Жапарымды мен өстүргөм деп көз айнегинин үстүнөн карап коростон боло калат дейт. Өзүнчө керсейип сүйүнүп калат эле дейт. Эми бул мамастын кечээги катын эсине түшүрдү дейт. Ошол учурда эсине дагы кат түштү дейт. Өмүргө сараң караган Жапар чекеси билеги менен сылап станоктон жанагындай кетенчиктей бергенде эле мезгил учат мезгил канаттуу жылкыдай учуп баратат дейт. Ал зыпылдап жандай бергенче жүгөндөп пайдалануу керек деген пикир Жапардын башынан жылт этип өтө берди дейт. Демек балдар, повест мезгил тууралуу, ошол мезгилдеги адамдардын тагдыры тууралуу. Бизди жана мезгилди туура пайдалануу менен, аны пайдалуу иштерге жумшоо менен жана өз убактарыбызды керектүү, пайдалуу өткөрүүгө үйүндөгөн мыкты повесттердин сап башында турат. Демек, биз бул мезгил учат повестинде Жапардын прототиби Гапарайтиев өзүңөргө маалым болгондой эң мыкты сүрөткер катары таанылса, дал ошол кишидей биз эмне кылышыбыз керек экен балдар? Өзүбүздүн убактыбызды туура, пайдалуу жана өзүбүзгө бир жашообузга, турмушубузда бир шаты болуп бере тургандай убакытта пайдаланышыбыз абзел экен балдар. Демек, мен силерге ушу чыгарма аркылуу убакытты кандай пайдалануу, адамга кандай мамиле кылуу жана келечектен кандай үмүт кылыш керек деген нерселерди таап чыксаңар болот деп ишендире айтат элем. Бүгүнкү сабагыбыз Алы Токонбаевдин мезгил учат повести боюнча азын оолак кеп кылдык балдар. Силер дагы дал ушул повестти окуп чыгып, дептериңерге чакан эссе кылып жазып мага жибересиңер балдар. Тапшырманы жиберүүнүн убагы адаттагыдай эле 6-дан 7-ге чейин жиберсеңер болот. Каалаган күнү балдар күнүңөр көңүлдүү өтсүн. Ушул чыгарманы тапшырманы жибересиңер. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта тургула балдар.